Адил Мурза жақсы сөз көтердіңіз, мен пайдаланып айтып қалайын. Мен бүгінгі күнге чейін айтып жүрем. Маған қойылған айыптардан ошол сот системасы, тергөө системасы, бийлик тараптан эгерде бир тыйын айып койсо, мен бир сом эмес, бир тыйын деп атам. Бир тыйын бирөө жарым урдаган болсо, бирөө жарымын чөнтөгүнө салган болсо, бирөө жарым ошону взятка катары, жана башка катары алган болсо, мен жоопкерчилик тартканга даярмын. Бир тыйын кое алган эмес. Ал мен чет өлкөгө леченияга кеткенде көп саясатчылар бири-бири менен спорт этишкен. Мисал катары айтып атам. Спорт этишкенде. Ошондой Себеп дегенде бул келбейт. А мен келдим. Мен адилеттүүлүктү издеп атам бүгүнкү күнгө чейин. Мен азыр сотко да кайрылып атам. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мен сотко кайрылгам. Адилеттүү түрдө эч кимдин кийлигиси жок. Эч кимге барып сураганым жок. Адвокат мен ишимди алып барып атам. Себеби адилеттүүлүк качандыр бир сөзсүз түрдө иштеш керек, ордош керек. Бирок анда эмне үчүн 10 миллион сомду төлөп бердиңиз? Себеби соттун чечими, адилетсиз чечим. Соттун чечимин аткарганга бардыгы милдеттүү. Ошол мезгилде мисалы шаардык соттун төрайымы чечим чыгарып атканда өзүңүз билесиз, менин жанымда тургансыз. 2 саатта чечим чыгара турган нерсени 5 саатта жогорку сотко барып, ошол жактан ак үйдөн келип чечимди алып келип окуган. 5 саатта чыккан. Анын артынан съемка койгонубуз бар.